Түркістан ұлттық құрама командасының лидері, жарқын жұлдызы Эрназар Ахматалиев. Эрназар Ахматалиев бұл лицензия қатышу үшін чоң жолды басып өтті десек болады. Анткенде бұл салмақ категорияда Қырғызстанның ішінде де чоң атандаштық бар. Ошли Алибек Осмонов, Тайырбек Жұмашбек ұлы, Ұлықбек Жолдашбеков. Мына шул балбандардың бардығы 65-те өз күшін сынаған Қырғызстанның чемпионатында, бирок бардығын артта қалтырды. Эрназар Ахматалиев Токио Олимпиада ойындардың қатысушысы. 2021 дүние чемпионатының күміс медаль иесі, 2022 жылы дүние чемпионатында қола медаль тағынған. Бирок бұл медальдардың бардығын 70 килограммда қатысып алған. Бирок 70 килограмм олимпиадалық емес салмақ категория, сондықтан ал 65-те түшіп өз күшін сынап жатқан учуру. Мындан тышкары Азияның вице-чемпионы Яшар Доо турнирин быйыл жеңип алгандыгын биз билебиз. Мындан тышкары бир нече ийри гран-при белдештерин артта калтырган Эрназар Ахматалиев дал ушул турнирде Йошиноки Айоги аттуу жапониялык балбанды артта калтырган. Акыркы Яшар Доо турниринде Эми бул беттештеги атандаш менен таанышалы. Ким Кван Джин, Түндүк Корея. Негизинен Түндүк Корея биз билебиз, мына бул акыркы Азия чемпионатына өтө мыкты даярдык менен келишти. Ошол эле Азия чемпионатында чемпион болгондор болду. Кыз келиндер күрөшү, эркин күрөшү, же калса грим күрөшүнөн дагы өтө жакшы даярдыкта келген. Кван Джин Ким 2019 жылы Азия ойындарында 3-чү орунду ээлеген, 65 килограмм салмак чембирдикте жарым финалда Тумур Очирге утулган. Бирок андан соң Санжар Мухтар аттуу казак балбанын коло медаль үчүн күрөштө жеңип алган. Өз учурунда Тулга Тумур Очир кыргызстандык балбандарга чоң атаандаштык жаратып берген. Бирок ал монголиялык балбанды уткан Эрназар Ахматалиев. Анықтан бұл беттеште дағы жақшы игілік жаратат деген ойдобуз. Эрназар Ахматалиев буга чейинки беттештеринде алгач ирактык Мухаммед Аль-Джавад 10-0 эсебинде утту. Андан соң Цевен Сурейн Цох Бадырахты 12-6 эсебинде жеңип алганын айтып кетели. Бирок 0-6 эсебинде утулуп жатып 12 упайды алып камбек жаратты. Эми Кван Джин Ким ал түркмөнстандык Жалаледдин Сейидовты 9-0 эсебинде уткан. Андан соң дал ушу күчтүү делген Өзбекстандык Умеджон Жалоловду 5-2 эсебинде артта калтырган болчу. Эрназар Ахматалиев ушул жерде ойлош керек. 30 секунд атаандашына убакыт берилген болчу. Бирок мына чүйдөгөндө эле Түндүк Кореялык караңыздарчы бутка кирип упай алууга өтө жакын. Бирок коргонуш керек Эрназар Ахматалиев. 13 секунд бар. Жана артка өтүп кетүүнүн жолун издейт мына ушул жерде. Азамат өтө мыкты упай бербеди. 4 секунд калды. Эрназар Ахматалиев байкасаңыздар ушул өтө бир кооптуу күрөшөт десек болот. Атаандашына дагы мүмкүнчүлүк берет. Бирок кез келгенде өзү футболдогудай эми ачык күрөшкөндө өтө жакшы көрөт. Кайрадан Ким бутка кирди, караңыздарчы. Өтө чапчаң, бирок кайрадан бутун алып алды. Өтө мыкты. Атаандаштын чабуулдарынан жакшы коргонууда. Бирок өзүң дагы чабуулга чыгышың керек Эрназар. Атаандашын бир колун кармап азыр. Артына өтүп кетүү мүмкүнчүлүгүн издейби? Жакшы ушул жерден. Кайрадан мына Ким буттан кармап жатат. Атаандашын бутун кармап алган. Жа мындай абалдан эки тараптын бирдей абалдабы. Ай жакшы, бул жерде айландыруу толук болбоду. Ортодо калыс эч кандай упай бул жакта жок экенин көрсөтүүдө. Акыркы секундалар чыдаш керек. Бүтті. Биринчи бөлүк 1-0 эсебинде Эрназардын пайдасында жыйынтыкталды.
Ооба, өтө күчтүү. Физикалык чыктан мыкты. Балбан Кван Джин Ким Эрназар Акматалиев аны түшүндү. Экинчи бөлүктө албетте Ким активдүү болуп, Эрназарга пассив алышына себепкер болушу мүмкүн. Ошондуктан Эрназар Акматалиев азыр атаандашы күтпөстөн биринчи номер менен иштеп, ортодогу айырманы болушунча көбөйтүп алуусу зарыл. Аны эмесе каласын ышкырыгы жаңырды, экинчи бөлүк кетти. Демек, мына акыркы эпизоддо Түндүк Кореялыкка 2 упай берген экен. Эсеп 2-1. Аныкта Эрназар Акматалиев. Бул жерде иштеш керек экен биринчи номер менен. Сөзсүз түрдө атаандашын азыр абалды көзөмөлдөп турат. Жок дегенде килемдин сыртына чыгарууга мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок байкасаңыздар атайлап мынакей тизелеп турган. Анткени тизелеп атаандашын сүртүп килемдин сыртына сүйрөп чыгарса упай берилбейт. Бирок акыры Акматалиев атаандашын түрттү. Эсеп 2-2, бирок сапат жагынан дагы болсо Түндүк Кореялык балбан алдыда. Бул жерде жакшы бир 4 упайлык өтө керек болуп турат. Өзүнүн активдүүлүгү менен азыр Кимди чындап эле чарчатты окшойт, байкасаңыздар. Жана натыйжада кайрадан Кимге эскертүү кетти. 30 секунда. 2 бөлүктең активдүүлүк үчүн атаандашка мынчалык 30 секундалык жаза берүү дагы бул чеберчилик талап кылат. Кайрадан атаандашын килемдин сыртына түртүп чыгарды. Бул ирет дагы бир гана упай менен бааланат. Эсеп 3-2. Ошол эле учурда дагы 13 секунд атаандашынан чабуул өткөрбөй абалды көзөмөлдөп турса, дагы бир упайга болот. Ал ортодо Түндүк Кореялык балбан бутун кокустатып алгандыгын көрсөтүүдө. Чындап кокустатып алды же чарчагандыгынан пайдаланып бир аз эс алып алуунун жолун издеди. Байкасаңыздар, экинчи бөлүктүн жүрүшүндө Ким биринчи бөлүктө мактаган, физикалык жактан жакшы даярдыкта экен, бирок экинчи бөлүктө анын чарчап калгандыгы ачык байкалууда. Дарыгерлер спортчуга өзүнүн жардамын көрсөтүүдө. Алда урматтуу көрөрмандар, 74 кг салмак чембирдикте Орозбек Токтомамбетов дагы лицензия үчүн күрөшөт. Жарым финалда ал өзбекстандык Бекзот Абдрахмонов аттуу балбан менен кезгелет. Эми атаандаш тууралуу, биздин спортчу тууралуу да алдыда убагы келгенде айтып беребиз. Кван Джин Ким беттешлантууга даяр. — 13 секунд. Андан соң Эрназарга дагы бир упай кетет. Азыр колдорун байлап атаандашына так мүмкүнчүлүк бербейт. Эсеп 4-2. Жана ушул жерден артка өтүп кетүүнүн дагы айласын издеп чыгарса болот. Бул жерде 2 упай. Бирок бул нерсеге макул эмес. Анткени тизелеп килем сыртына чыккандан кийин артка өттү деген пикирде Түндүк Кореялык машыктыруучу. Жана бул килемдин жетекчиси азыр өзүнө чакырды. Ортодогу жана каптал калысын. Жана 2 эмес, 1 упай берди демек. Бул жакта артына өттү эмес, килемдин сыртына чыгарды деген таризде 1 упайды жазды. Ошон менен эсеп 5-2. Эрназар Акматалиев 1 мүнөт 14 секунд. Бардыгы анын колунан, кени атаандаш чарчады. Ошондуктан финалдык уштурун жасап же кысым көрсөтүүгө деле толук күчү жетпегендей таасир калтырууда. Бирок ал дагы албетте амалкөйлүк менен акыркы секундаларга чейин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн издери түшүнүктүү. Кайрадан абалды толук көзөмөлдөп турат Эрназар.
Жана ошол абалда көпкө туруп калды балбандар, эч кандай активдүү аракеттер болбоду. Ошондуктан калыс ышкырыгын жаңыртып кайрадан балбандарды баштапкы абалга алып келди. Ким кайрадан атаандашынын белине кирүүгө аракетин жасайт. Жана дагы бир мүмкүнчүлүк ишке ашпады. Эрназар Акматалиев абалды толук көзөмөлдөп турат. Бул жакта мына машыктыруучулар бутtu абайла деп жатат. Биз билебиз, ошол биринчи бөлүктө түндүк кореялык спортчу өтө мыкты деңгээлде бутка кирүүсү өтө жакшы болуп жаткан. Ошол кезде азыр көрөлү, чыгып кетти менимче Эрназар Акматалиев. Кайрадан бул жерде дарыгерлердин жардамын сурап жатат. Эми учурдан пайдаланып эс алып алууга мүмкүнчүлүк издеп жатат окшойт. Негизги таблода 3 упай жазылган, бирок эсеп 5-3 акыркы секундалар. Эрназар чыдаш керек. Акыркы 8 секунда жана акыркы мүмкүнчүлүк кайрадан бутка кирди. Абалды толук көзөмөлдөдү жана Эрназар Акматалиев экинчи ирет карьерасында Олимпиада оюндарына жолдомо алууда. Жана ошентип эркин күрөш боюнча Кыргызстан курама командасы экинчи лицензияны чөнтөккө салды. Негизинен Эрназар Акматалиев сөзсүз түрдө улуттук курама команданын лидери катары бул нерсени аткарыш керек болчу. Лицензияга жолдомо гана алып тим болбостон сөзсүз түрдө Олимпиададан дагы жакшы жыйынтык көрсөтөт деген ишеничтемин. Экинчи лицензия бар, урматтуу көрөрмандар. Кыска тыныгуудан кийин азыр Дарро Орозобек Токтомамбетов чыгат. Эрназар Акматалиев жана жалпы албетте улуттук курама команданын машыктыруучуларына ыраазычылык айтабыз.